Бүгүн 6 декабрда Ош облусундагы Өзгөн айлама жолунун ачылышы болуп өттү. Аземге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары жана жергиликтүүлөр катышты. Анда өлкө башчысы Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Эсиңиздерде болсо, Өзгөн шаар ичин аралап өткөн бул жолдун азабынан жаралган тыгын маселесин 2022-2023 жылдардагы элдик курултайда жана Жогорку Кеңеште депутаттарда көтөргөн эле. Мына ушундан улам 2023 жылдын соңунда Өзгөн шаарынын жана өлкөбүздүн башка аймактарындагы айланып өтө турган автожолдорду салуу жана тейлөө боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу жөнүндө жарлыгын чыгарганмын. Эми мурунку жолдун шаар аралап өткөн бөлүгүн сыртка алып чыгуу менен Өзгөн шаарында тыгын азайып, шаар ичиндеги каттам жөнгө салынат деген ишеничтебиз. Буюрса, мындан ары жергиликтүү элдин убактысын алып, беймазага салып, ары бери өтүүдө жол кырсыгы сынды тобокелчиликтер жоюлат деп ойлойм. Биз мындан ары өлкөнүн чоң жолдорундагы ыңгайсыздыктарды четтетүү боюнча ушундай долбоорлорду колго алдык. Президент Садыр Жапаров бул сыяктуу мамлекеттик жеке форматындагы программаларды колдоонун ордуна айрым журналисттер жана өзүн оппозиция катары көрсөтүп жаткан топтор тарабынан эл арасында туура эмес маалыматтарды таратып жаткандар тууралуу да токтолду. Элдин жашоо шартын, мамлекеттин инфраструктурасын өнүктүрүүгө каршы чыгуу менен өлкөдөгү инвестициялык климатка терс таасирин тийгизүү аракеттери болуп жатканын айтты. Бирок буга карабастан мамлекет мындан ары дагы ички инвесторлор менен бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин белгиледи. Мындан 2 ай мурда маектеримде бул маселеге токтолдум эле, азыр ыңгайы келип турат, андыктан дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул Өзгөн айланма жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен ишке ашырылган жол куруу тармагындагы биринчи долбоор болду. Ушундай эле ыкма менен бардык каалоочулар башка альтернативдүү акы төлөп жүрүүчү турчу жолдорду курууга катыша аласыздар. Бул ошол эле Суу Самыр Арал түндүк түштүк альтернативдүү жолу, узундугу 115 км, Алматы Кемин Ысык көл автожолу 150 км, Бишкек Кемин айланма жолу 105 км, Кемин районундагы Карабулак айылына чыгуу менен пландалган Алматы Узун Агаш Кара-Кастек Сураншы Баатыр Кастек Карасай Баатыр автомобиль жолу, жалпы узундугу 84,4 км. Жок, бул жактан салат элек десеңиздер, араңыздарда отургандардан болсо, мына Ош шаарынын айланма жолун алсаңыздар болот, 35 км, Ноокатта 12 км айланма жолу курулат. Жана башка дагы бир топ альтернативдүү жолдорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен салууга бергенге даярбыз. Дагы бир жолу кайталаймын, биз дээрлик бардык тармакта өзүбүздүн ишкерлерибизге, ички инвесторлорубузга артыкчылык беребиз. Ички инвесторлор келбесе, алар кайсыл бир долбоорлорду технологиялык же каржылык жактан тоскоолдуктардан улам ишке ашыра албай турганга көзүбүз жетсе гана сырттан келген инвесторлорго бергенге аргасыз болобуз. Андай болгон учурда дагы сүйүнүшүбүз керек, эгер сырттан келген инвесторлор болсо. Анткени инвесторлор туруктуу өнүгүп жаткан өлкөлөргө гана келет. Ыркырашып, чыркырашып, жакшылыктарды жамандыкка буруп, ниети бузук журналисттери жалган маалыматтарды чындай кылып таратып турган өлкөлөрдөн албетте тыштан келген инвестор эле эмес, ички инвесторлорубуз дагы тышка качып чыгып кетишет. Мисал келтире кетейин. Биздин бай жарандарыбыз буга чейин чет өлкөлөрдө завод фабрикаларды салып, ошол жакта бизнес кылып келишкенин бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Азыр ошолордун баарын мамлекет тараптан кепилдик берип, өлкөнүн ичине инвестиция салдырып жатабыз. Мисалы, кече Бабантты кабыл алдым. Азия молдун аянтын, азыркы Азия молдун аянтын чоңойтуп, тышкы келбетин жакшыртыш үчүн 18-20 миллион доллар акча салып атат. 50 миллион долларга технопарк куруп атат бүгүнкү күндө. Ушу январдын аягында ачылышын беребиз деп турабыз. Башка ички инвесторлорубузга азырынча аттарын атабай турайын, көлдүн жээгинен 10 гектар, 20 гектарлап жер бердик. Алар 100-150 миллион долларлык 5 жылдыздуу отелдерди, пансионаттарды салып башташты бүгүн. 2 жылдын ичинде Кудай буйруса аларды да ишке киргизип калабыз деген болжолубуз бар. Бул суммалар биздин өлкө үчүн чоң суммадагы ички инвестициялар десек болот. Кирешелерин адалдоого мыйзамда кабыл алып бердик. Баягы 30 жылдан бери байыган чиновниктерибизге дейбизби, бизнесмендерибизге дейбизби,
алар ошол адалдап алып, эми мына коркпой, үркпөй биздин өзүбүздүн өлкөгө сала башташты. Эсиңиздерде болсун, бул мыйзам ушул жылдын 31-декабрына чейин иштейт, андан кийин күчүн жоготот. Байкадыңыздарбы, акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду, экономикабыз көтөрүлдү, ички дүң продукциябыз өстү. Ошол үчүн тыштан келген инвесторлор азыр кезекке келип тура баштады мына. Мурда биз инвесторлорду тандачу элек, чакырып ушундай кылчу элек, келгилечи депчи. То есть бизди инвесторлор тандачу элек, барсамбы, барбасамбы деп. Азыр биз инвесторлорду тандап атабыз. Кимисин тандасак, мунубу же мунубу. Бул арзан куруп берип атабы, сапаты жакшыбы же мунукубу деп туруп, мына биз тандап атабыз азыр мына. Ошого Кудайга тобо дешибиз керек. 2021 жылдан бери өлкөбүзгө жалпы суммасы түз жана кыйыр түрдө 5 миллиард доллардан ашык тыштан инвестиция кирди. Ошондуктан, урматтуу эл журт, биз каралоочуларга көңүл бурбай, баш көтөрбөй иштей берип, адал ишибиз менен аларды жеңебиз. Жыйынтыгына тарых жана эл өзү баасын берсин. Өлкө башчынын бул саясатын жергиликтүү тургундар колдоого алышарын айтып, эч кандай тоскоолдуктарга карабастан калктын көйгөйлөрүн чечүүнүн бардык жолдорун колдоону зарыл деген пикирде турушат. Президенттин бул билдирүүсүн улай эми өлкөдөгү акчалуулар сыртка акча чыгарып, бөтөн жерде бизнес кылуунун ордуна кыргыз элинин жашоосун жакшыртууга, ички долбоорлорго кирип акча салууга өтүшү керектигин белгилешет. Жана президент айтып кетти го, канчалаган байлар өздөрүнүн байлыктарын Кыргызстанга эмес, башка жака завод, фабрикага жумшап, Бабанов, Сабанов окшогондорду айтып атпайбы? Салымбеков дегендер бар. Бизде Кыргызстанда түзүк эле байлар. Алланын өзү түз болсун, эми байлыгына биз суктанбайбыз. Бирок ошо байлар Кыргызстан үчүн дагы кичине кызмат кылып коюш керек да. Мындай жакшынакай жолдорду салганга мүмкүнчүлүктөрү бар алардын деле. Баягы мен билгенден Салымбеков дегенин канча жыл депутат болду. Элдин алдына кыргыз эли үчүн кызмат кылам деп канча элдин менебесин алып, довериясын алып депутат болуп жүрдү. Эми ошону элдин эмесине карап, ошол канчалаган жолдор дагы салыныш керек. Ошого коюш керек да. Баягы өзүнүн болгон мүлкүн Кыргызстан үчүн иштесе, биринчиден ал кыргыз элинен ыраазычылык алат. Экинчиден ошол жол салган өзү чоң согуп иштеп коет. Чоң согуп иши дагы жакшы жүрөт ошолордун. Анан башка жака барып, башка элдин бай айтпай, ушул жерге келип, мен айтат элем, ушул кошогон байларга, ошо Кыргызстанга гүлдөп өсүшүнө ошолор салым кошуш керек, сөзсүз түрдө. Кыргыздын жакшы сөзү бар, ит жүрө берет, кермен жүрө берет дейт. Алар баягы ичи күйгөндөр, баягы кашыктан куру калып, жей турган акчасынан айрылып, кызматынан айрылып, ичи күйүп жүргөндөр көп. Жакшы эле, аны эл түшүнөт. Билебиз биз алардын ким экенин. Ошон үчүн Кудай буйруса, мына биз өлкөн мамлекетке кетип атабыз. Мен ойлоп атам, ушундай темпте кете турган болсок, 5-10 жылдан кийин Кыргызстан чоң, жакшы, бай, сабаттуу, жакшы өнүккөн мамлекет болуп калат деп ойлойм да. Анан эми мына бүгүн президент айтты, ушул биз ушу Кыргызстандын чегинде мамлекеттик жеке менчик менен мындар кошулуп иштеген проектлерди мүмкүнчүлүк берип атабыз деген ошондой сөздү айтты. Мен ойлойм, ушул мамлекет ошондой шарт түзүп берсе, биздин ушу райондун тегерегинде, борборлордун тегерегинде, шаарлардын тегерегиндеги жанагы айланма жолдордун көбү мен ойлойм чечилет. Түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар айта берет да. Баягы жакында эле бирөөнү угуп калдым. Булар жанагы мамлекеттик жеке менчиктин мындай ортосундагы байланыш деген ошолду түшүнүгү жок экен кээ бирлерде. Айта берет, анан эми өзүңөр билесиңер, караван жүрө берет дейт, ит жүрө берет, караван жүрө берет дегенде, эгер алардын баарын угуп ошого бир реакция кыла берсең, өзүң дагы биринчиден кыйналасың, проблема кыласың. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай смело ушундай проектлерди аракет кылып иштеп, биздин өзүбүздүн ички инвесторлорду тартып, ушу жолдордун мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтө бергенге мен толук кошуламын.
Бул жол Кыргызстанда курулган эң алгачкы акылуу жол болуп саналат. Анткени жолду жеке инвесторлор өз каражаттарына курган жана мамлекеттен жол үчүн тийиштүү жер тилкеси берилип, каражат коротулган эмес. Өзгөн айлама жолу Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиевдин өз жеке фирмаларынын каражатынан курулду. Бирок жолдун курулуш иштери дээрлик бүткөн учурда айрым блогерлер тарабынан Таймураз Ташиевдин бул долбоорго өз каражатын салганы сынга алынып, бул аракетке кара түс берүүгө жана элге бурмаланган маалымат берүү менен Ташиевдерди каралоого багытталган аракеттер уюштурулганы белгилүү. Анын негиздөөчүлөрүн карасак, Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиев. Коомчулукта Таймураз Ташиевдин бул долбоорго катышканын туура эмес кабыл алдыруу жана каралуу кампаниясы белгилүү топтор тарабынан жүргүзүлө баштагандан Камчыбек Ташиев эл арасында жалган жала жана куруу дооматтардан алыс болуу үчүн улуу Таймураз Ташиевди бул жол долбоорунан тезинен чыгууну талап кылганы белгилүү болду. Жана Таймураз Ташиев дароо чечим кабыл алып, өзгөн айлама жолуна салган каражатын кайра чыгарып, долбоордон толугу менен баш тартканын билдирди. Өзгөн айлама жолунун боюнча сиздин атыңыз аралашып жүрөт. Негизи бул проектке кантип аралашып калдыңыз эле, анан ушул боюнча айтсаңыздар. Бұл проектке біз долбоорго Нурлан Чолпонбаевич мени сунуштаган мага. Ошо өзгөндө болсо тыгын болуп атат, альтернативный жол курайык дегенден биз ушул долбоордо катышып калдык. Бул жака кеткен каражатты каяктан алдыңыз? Бул жака кеткен каражатты 20 жыл мурун курулган заводубуз бар эле. Ошо заводду сатып, жана болсо кредит алып туруп экөөнүн баарын кошуп бул жолго саптадык. Негизи эле айтсаңыз, бул жол өзү канча жылда өзүн акташы мүмкүн эле? Бул жол өтө татаал жолдордун бириси. Бул жол 15 жылдан 20 жылдын ичинде өзүн акташ керек эле. Азыр долбоордо сиз барсызбы? Бул долбоордо азыр мен жокмун. Бул долбоорду канча бир айга жетпей Темиров Лайф деген бир блогер болсо видео чыгарган экен эле. Ошо видеодон атам көрүп, анан атам өзүнүн сунушун айтып, балам, силер жакшылык кылып атсаңар, ошо жакшылыкты көрө албай, сенин жаман мамлекеттен акча урдуп атасың дегенде мааниде көрсөтүп атканына байланыштуу бул долбоордон чык деди. Долбоордон мен бүгүн чыгып кеттим. Жана үй бүлөбүздүн бизде эч кандай бунун катышы жок. Биз бул долбоордон 100% чыгып кеттик. Негизи эле бул жака долбоорго катышып атканда кандай максаттар менен кошулдуңуз эле негизи? Максаттар болсо ушу элдерге жардам берейик деп, долбоор болсо өтө кыйын, татаал болгонуна байланыштуу бул долбоорду өзүбүз алып барайык дегенбиз. Мен баягы эле айтып кетип аткандай 15 жылдан 20 жылга чейин убакыт кармап калат экен. Бул бизнесмендер келип алып 15 жыл, 20 жыл акчаны сарптабайт бул жолго. Бул өтө долгий проект болуп калат, орусча айтканда. Ошондуктан билбейм мен бул жагын кандай кылыш керек. Мен бир топ ошо бизнесмендерге кайрылдым. Мына ушу Өзгөн шаарга абдан чоң проблемага айланды. Ушул жолдон баштабайлыбы, себеби долбоору даяр болуп калган Минтранс аркылуу ушул жолду бир баштабайлыбы деп мен кайрылдым. Кайрылсам эми көбү ошо кайрадан эле келип баягы канча жылда кайтарып алсак болот, кайтарымы качан болот деген маселе туруп атты да. Ошолордун катарында мен өзүм миним жакшы тааныймын Таймуразга да кайрылдым. Таймураз, эми ушу бир патриоттук кылып, ушу элдин бир көйгөйүн чечип койбойлубу? Ушу Өзгөн шаарынан айланып өтүш бир бүт эле бардык үчүн. Жалпы эле республикадан мына Баткенден келгени, Оштон келген, Жалал Абадтан өткөнү, Бишкектен келгени келип тыгылып 1 сааттап, 2 сааттап турат. Ушуну бир чечип койбойлубу? Ушул элдин көйгөйүн чечиш, жолду салыш бул сооп иштеп, аябай уговаривать эттим да. Анан ал айтты макул андага деп макул болду. Ошону менен аягында келип мына 99% бүткөндө айтып калды, ушу мен атам болбой атат. Саясатта сага туура келбей деген. Ушул жерде ушул сен балам аралашпай эле койчу ушул долбоорго. Ушул керек болсо ошо өткөрүлө берчи деген маселени айтып атат деп мага кайрылды. Анан мен ошол эле мезгилде мына Демир банкка, Евразийский банкка кайрылдым. Андан сырткары бир топ инвесторлорго кайрылдым. Алар эми көрүшүп, жол даяр болуп турган жолго акчаны берет экен да. Ошону менен алар акчаны көрүп туруп беришти. Эми мен аябай ушунчалык чоң салым кошуп, сооп иш жасады эле эл үчүн. Мен ойлоймун, ал сыймык болду.
bir elдің көйгөйлүү проблемасын чечкениге иниме Таймураска. Бирок чыгып кеткени мен үчүн, конечно, ушундай чоң проект эле чыгып кетти. Эми азыр ал жигит толугу менен башкаларга сатып жиберди, берип жиберди өзүнүн долясыны. Демек Таймураз Ташиевдин дегеле Ташиевтердин үй бүлөсүнүн эми өзгөн айлама жолунун бизнес долбооруна такыр тиешеси жок. Өзүн 20-30 жылда актай турган мындай долбоорлорго бизнесмендерди кызыктырып тартуунун ордуна эл менен кайраштырып жаман көрсөтүүгө далалат кылынып жатканы биринчи кыргыз элинин өзүнө терс таасирин тийгизерин айткандар четтен чыгат. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан баштап президенттердин уулдары же жакындары эч кандай бизнес менен алектенбей туруп, тескерисинче элдин акчасын уурдап тонуп алып, бизнестерин чет мамлекеттерде жүргүзүп, гүлдөтүп, акчасын сыртка ташып келгени белгилүү. Алардан айырмаланып, учурда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин балдары сырттан инвестор таап келип, же өздөрүнүн бизнестеги мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстанга салууга аракет кылып жатканы колдоого алынышы керек эле дешет талдоочулар. Эми бул ситуация боюнча эл дагы өткөн күнгө бир мындай аркасын бир карап алыш керек да. Кимдер менен жашап келдик, эмнелер кылынды. Олар мына эми Акаевден баштасак деле бул бизнестеринин бардыгын ушу балдары өзү баш болуп башка мамлекетке чыгарып кетти го. Ал жакта жыргап жатышат го. Андан кийин Баки мына Максиме Лондонду жыргатып налог ошолорго берип атат. Бабанып Россияга заводдорду куруп алып, Россияны байытып атат. Өзүбүзгө эмне кылбайт. Атамбаев деле Турцияда бардыгы сыртка чыгарып кеткен. Ошону эл билиш керек да, ошол маалда кандай иштер аткарылды. Ошо президенттер элге канчалык жакшылык кылды, каерде оңдоду, эмне кылды, ошолорго анализ жүргүзүштү. Эл турат мындай ой жүгүртүү үчүн жакшы неме кылыш керек да. Анан эми мына азыркы бийликтин кылганына баа бере албаса, өткөн күнү карап туруп, буга баа бере албаган мен түшүнбөдүм. Кылып атпайбы, баарын кылып атат. Мына эми Таймураз өзүнүн бизнесин табакалга салып, элим үчүн калсын ушул жерге деп жол салып атат. Мына жолду бүтүп атат. Анан ушу бир темирип, анан али хуренип дегендердин тили менен олар эми жамандашка, олардын Кыргызстанга кызыга турган мамлекетте жүрүшөт олар. Олар түрткү менен сүйлөшү мүмкүн. Эми эл туура түшүнүш керек да. Кылсын өзүнүн элине. Көтөрүп кетпейт го. Алиги 30 жыл итибайлар көтөрүп ташыгандар өзүн бир жерге калыш керек да, азыркылар. Калтырып атпайбы. Эми Таймураздын кылганын билбейм. Бул башка адам болсо, менин атам мындай болуп турганда мен башка жерден бил алып, башка жака кетип ойноп жүрбөймбү деген ойдо болмок да. Мен таң калам. Бул ушу өзүбүздүн Кыргызстанга налогу дагы түшсүн пулу, жолду колдонсун деп 20 жыл, 30 жылда бул актай турган нерсени никакой бизнесмен кылбайт. Ашып барса 5 жыл, 4 жылда актай турган болсо кылат. А бул кылып атпайбы, элимде калсын, колдонсун деп атат. Болбойт бул. Эми мен элге айтарым, эми мындай көрө билген, жүрөгүнөн сезген эл болсок, биз өзүбүздүн бизнесмендерди колдоп алсак, сыртка чыкпай ушул жерге өзүбүзгө вложение кылгандарды биз колдоп алсак, анан качырып алсак болбой калат. Анан кылам дегенем кой, пулум жата берсин деп кылбай коюшу да мүмкүн. Кылсаң деле минте берет турбайбы деген сөз. Эл ошолорго добро берип, ошолорго кайтып поддержка, дух берип турса, анан өнүгөбүз да. Алиги качып кеткен сволочтардын муренип деген жүрөт Америкада. Анан муну темирип дегендери, ушулардын тили менен ушулар чыгып алып сүйлөсөлөр, ана чында мурун Бакиев жеген, Акаев жеди, Атамбаев жеген, олар дүнүйөсүн алып чыгып кеткен. Берде элге эчтеке берген эмес, баарын чыпырып алып чыгып кеткен элдикин. А бул ушул жерде калтырып атпайбы? Ушуну мындай анализдеш керек дейли дагы. Өзгөн айлама жолунун узундугу 14 чакырымга жакын жана бул жол Бишкек-Ош жолунун Өзгөн районунун Ана Кызыл аймагындагы бөлүгүнөн башталып, Өзгөн районунун Кароол аймагынан кайрадан Бишкек-Ош жолуна кошулат. Жол 4 тилкелүү жол болуп, эл аралык стандарттарга жооп берет. Мында Кара Дарыя жана Жазы Дарыя көпүрөлөрү жайгашкан. Кара Дарыя көпүрөсүнүн узундугу 200 метр, турасы 24 метр болуп, унаалар үчүн 4 тилкелүү кыймыл камсыздалды. Ал эми Жазы Дарыясындагы өтмөктүн узундугу 96 метрди түзөт. Жолдун уникалдуулугунун бири жол бою бир дагы светофор жок жана кесилиш жол жок.
Кыргызстандын транспорттук инфраструктурасына жана жалпы экономикасына салым кошомун деген ички инвесторлор үчүн учурда өзгөн айланма жолунан алда канча ири долбоорлор бар. Каалоочулар бул долбоорлорду ишке ашырса болот жана мамлекет тарабынан тийиштүү колдоолор толугу менен көрсөтүлөт. Мисалы, Ош шаарынын түштүк айланма жолу. Бул жолдун жалпы узундугу 30 чакырымга жакын. Анда 2 көпүрө да курулушу керек. Бул жолду куруу үчүн мамлекет тарабынан керектүү жер тилкелери берилет. Айланма жол Бишкек-Ош жолуна 659-чакырымына жакын жердеги Кыргызчек айылынан башталып Ош Сарыташ Эркештам автожолун кесип өтөт. Андан ары Шаркы айыл өкмөтүн аралап өтүп, Калинин Озгор, Амир Темир аймактары аркылуу Акбура дарыясына көпүрө курулуп кесип өтүшү керек. Төлөйкөн аркылуу Кара Дөбө тоосунун чыгыш тарабы аркылуу Баткен Исфан автожолуна кошулат. Айланма жолдун башында жана аягында тегерек кыймыл уюштурулат. Бул долбоордун максаты Ош шаарынын айланма жолунда кыймыл шарттарын жакшыртуу, жүктөрдүн жана жүргүнчүлөрдүн транзитин ыңгайлуу ылдам өткөрүүгө шарт түзүп, күйүүчү майды үнөмдөө жана шаардагы авто тыгындарды азайтуу болуп саналат. Чолпон Ата шаарына жакын Ысык көл районундагы калктуу конуштарды айланып өтүүчү автожолу. Долбоордун максаты Ысык көл районунун Чолпон Ата шаарына жакын калктуу конуштарында жол кыймыл шарттарын жакшыртуу. Тактап айтканда, Өрнөк айылынан Бузтери айылына чейинки аралыкта айланып өтүүчү жаңы автожол курууну карайт. Жолдун жалпы узундугу 30 чакырымды түзөт. Жайкы эс алуу мезгилинде учурдагы автожолдо кыймылдын интенсивдүүлүгү кескин жогорулап, тыгындар жана транспорт кыймылынын кыйындашы белгилүү. Бул жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч жараткандыктан жаңы айланып өтүүчү жолду долбоорлоо жана куруу зарылчылыгы бар. Учурда долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылык булактарды жана инвесторлорду издөө иштери жүрүп жатат. Демек кызыктар тараптар бул жолду курууга катышса болот. Токтогул суу сактагычынын үстүнөн автомобиль көпүрөсүн куруу долбоору. Долбоордун максаты Бишкек-Ош автожолундагы аралыкты 80 чакырымга кыскартуу, аймакты жана автожолду көрктөндүрүү менен жергиликтүү калктын чакан бизнесин өнүктүрүүгө, туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгүн түзүү. Долбоор Токтогул суу сактагычынын үстүнөн ванттык көпүрө жана ага баруучу жолдорду курууну карайт. Көпүрөнүн жалпы узундугу 5900 метрди түзөт. Көпүрөгө баруучу жолдордун жалпы узундугу 5100 метрден ашат жана алар эстакада түрүндө курулат. Жолдун турасы 20 метр болуп, анда 4 тилке эки тарапка экиден болуп жайгашат. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык бул долбоордун баасы 500 миллион АКШ долларынан жогору турат. Инвестиция саламын деген тараптар үчүн мамлекет тарабынан зарыл шарттар түзүлөт. Учурда бул сыяктуу дагы бир топ акылуу жол куруу долбоорлору бар жана мамлекет инвесторлорду тартуу менен убара тартып турган чагы. Бирок мындай жол куруу бизнес долбоорлору өзүн узак мөөнөттө актагандыктан жана ири сумманы талап кылгандыктан инвесторлорду табуу кыйынга туруп жатканы жашыруун эмес. Андыктан Кыргыз Республикасынын бийлиги жалпы кыргызстандык инвесторлорду акчаларын башка өлкөлөргө бизнеске салбастан өзүбүздүн өлкөдөгү долбоорлорго салууга чакырат. Бул биринчи кезекте өлкөнүн инфраструктурасын жана элдин жашоо шартын жакшыртууга негиз болоорун унутпоону эскертип келет. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.